сеники гемоглобиниң 43-45 болчу депчи. Бул мындай гемоглобин операцияны жасабайт болчубуз. Сен өзүң айткандан башын эбетип, анан ошону жасады. Ошо операциядан мен тирүү калыптырмын. Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Кезекте кайрылуубуз. Бишкек шаарындагы Шейшембек байкеге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Шейшембек байке мынакей ушул квартирада жашайт. Шейшембек байкебиз ушул жакын арада 6-чы операциясы болмок. Ошого дары-дармектен жана ушул операциясында каражат жетишсиздиктен бизге кайрылуу таштаган. Мынакей урматтуу туугандар, Шейшембек байкебиз ушул квартирада жашайт. Ошол Шейшембек байкебиз жакын арада ушул 6-чы операциясы болмокчу. Ошого каражат жетишпегендиктен бизге кайрылуу таштаган. Шейшембек байке ушул квартираңызга айына канча төлөйсүз? Бул квартирага 8 миң төлөйм, бирок азыр бир дос балам жашап алда жарымын эметип атат да. Негизи 8 миң. 2018 жылдан баштап биринчи 10 жагым парализованный болуп калып, оң колум момузум иштебей калган. Өзүмө дем салып, баягы дарыланып эметип баштап 2020 жылы намазды уже туруп толук окуй баштагам. Бирок ошондо 2020 жылы декабрда биринчи жолу операция башталды. Ошондон баштап биринчи правосторонний паралич, экинчи жолу болсо эметкен жөндөй отравление болуп, ошо болсо мен ашказандын 2-3-ün кесип алып коюшту да аягында. Диагноз резекция желудка болчу. Анан ошо состояние тяжелый болуп калып, эметип калып, врач айтканда, сен операция жасап атканда, сеники гемоглобиниң 43-45 болчу депчи. Бул мындай гемоглобин операцияны жасабайт болчубуз. Сен өзүң айткандан башын эбетип, анан ошону жасады. Ошо операциядан мен тирүү калыптырмын. Шейшембек байкебиз бир айда дары-дармек үчүн көп каражат колдонот. Дары-дармектин ордуна Шейшембек байкебизге аппарат керек. Ошол аппаратка баарыбыз биргеликте жардам колун сунсак.